токол алатын адам өзүнүн кызын токолго бериш керек. Бул менин сөзүм. Берип көрчү да. Берчи, докун жетеби? Бүкүл айылга, бүкүл элге, бүкүл соц тармактарга чыгарып көрсүнчү. Баланча кызын токолдукка берипти. Жерге кирип кетесиң. Кандай диндар болсо да битти беле кому хочется. Жакшы эле кудалардын ичинде мынтип отуруп, нормальный болуп чыгат. Ким алат? Анан кийин бизде токолдордун даражасы кандай? Без прав-то, птичьи права да келет да. Биринчиси оозун жап, токол менен сүрөт салбайт эч жерге. Эмне үчүн коркот? Токолду көрүп калбаш керек. Эжеси бир жигит кепти, чоң бир кызматкер, токол алам деп. Мен карап турдум да токолуна айттым, сен токолго жарабайсың дедим. Келбейт сенин. Сен дедим бир семиз экенсиң дедим. Эмне болот деди. Биринчи аялы билген кезде сени кууган кезде чуркаганда сен кача албайсың могу маймен деди. Сен шашың жулат дедим. Ал билбейт биринчи аял дедим. Билген кезде качышың керек дедим. Сен кача албайсың могу майменсиң. Турду да ага карады. Билбейби ал деди. Билбейт. Билбесе мен да кеттим деп кетип калды. Ушундай болгон. Нормальный болуш керек. Ачык эле алсаң. Албайсың анда унчукпай эле ошо бир Курандагы аятта бир ана биз баш жагын жаттап алганбыз. Аяк жагын аялдар билиш керек. Бир аятты айтпасаң. Ки 3-4 аял алууга рухсат дейт. Ушул жерде. Ушул аяттын баш жагы. Эми улантысында бир вахид Аллахта бир аялың жакшы дейт. Биринчи аял жакшы. Ошо бир аял менен эле калгының дейт. Бирок алам десең рухсат дейт. Эми шарттарын түзүп берет, кандай түзүп берет, кандай шарттар болуш керек. Бизде ошо шарттын бирөө деле жок. Просто мечта менде да айтат, жигиттер токол алгыбыз келет. Болот, жаным болот. 85 келгенде, аласың кудайга арман кое бер, өзүңө мотивация болот. 85 дейин өлүп кетпейин деп өзүңдү кармап, спорт менен заниматься этип, абдан эле күтүп жүрөсүң. 85 келгенде иншалла Кудай бурса өлүп кетпесең, алып берет сага балдарың. Абдан жакшы болот. Умнилер аяттын биринчи жагын окуп, экинчи жагын атайын унчукпай коет да. Ошондой. Бизде ана мечитке барган эркектердин баары ошентип, убагызда окуп келет да, аялдарга молдо бүтүп айтты. Молдо силерге айтты, ошо тозокко түшүрөсүңөр, бүтөсүңөр деп өзүнө керек информацияны айтат дачы. Эмнеге түшүш керек? Динне валакад каррамна бани адам, Аллах таала мукаррам еттим дегенде эркектерди деле айтты. Жок, эркектерди аялдарды айтты, экөө деле. Урматы болуш керек. Аялдардын урматы, ол энелердин урматы.